Assalamu alaikum, musulmon bir туғандар, құтпан күніңіздер менен. Бүгін 30 март 2023 болғалы туғандар, барыңыздардың қармаған оразаңыздар қабыл болсын. Бұйырса бүгін дағы соғып иш жазайлы 3-ші бөлігін шығарған тұрабыз туғандар. Иншаллах біз себепкер болып, кече ғана видео шығардым эле, менің катталуучуларыма Аллах разы болсын. Bir түндө эле акча чогулуп, 2 семьяга жетиштүү боло турган болду. Айыл өкмөттөн буйрса алып бара турган үй бүлөлөрдүн списогун алдык. Буйрса ошол үй бүлөлөрдү таап, кейбирлер үйүндө жок болуп калса, башкасын таап, башкасына болсо алып барып беребиз. Анда эмесе барайык. Ассаламу алейкум туугандар. Азыр центрдагы магазиндердин бирине келдик. Жалаң эле бир эле магазинге бара бербестен, азыр ар кандай магазиндерге барып атабыз. Анткени элдерде ар кандай ойлоп калышы мүмкүн. Ошо бир магазин бизнесин жүргүзүп атабы депчи. Ошон үчүн ар бир магазинге сүйлөшүп уруксат берсе, ошо магазиндерден кирип продукт алып атабыз. Анда эмесе кирип, ушул жактан алып чыгайык. Продуктуну буйрса алып койдук. Видеону кыскартып эле. Мына буйрса бул 2 семьяга продуктулар. Кечегиден бир аз да көбүрөөк нерселер кошулду. Анан бул жакта мынаки ушул магазиндин кожоюну 2 үй бүлөгө деп өзүнүн атынан чыгарып атат. Бул жакка өзүнчө жыйнап койду. Аллах разы болсын ушул акебизге. Ушул тапканына берекесин берсин. Буйрса азыр эсептешип, буйрса чыгабыз. Кудай буйрса баарын ыраттап ордуна келтирдик. Негизи биз 2 үй бүлөгө деп келгенбиз да продуктугачы. Аны акебиз өзү кошулуп, 2 үй бүлөгө чыгарып берип атат продуктубузун. Аллах разы болсун аке сизге. Тапканыңызга берекесин берсин Аллахтын. Оразада жакшы сооп иш кыласыз. Скидка да кылып бересиз, рахмат сизге. Yerden buyursunlar. Kartoşka fiyatları şimdiden aldık. Kaç lira açık? Bezi üstüne atılan bir otat. Bu kartoşka fiyatları skipka meyveli. Buyursa hazır. Bir uydu taap geldik. Bu jigitin uyun. Assalamu кандай жигиттен солуктар жакшыбы? Жакшы болду. Аллахына сен үйүңө айдап келди бизди. Сен үйүңө насип кылыптыр. Оразада. Азыр бардыгы жумушсуз көбүнчө анан кичине жеңилдик болсун деп мен катталуучуларым кичине продукт тап берип, ушундай неме кылып атат. Тура жагынан кабыл алгыла. Бул намыстан жок. Ошол Шуну түшүрүп кабыл алып койгула. Бул жакта 2 үй бүлөнүкү да бири Sen işlem taşıyıp verek. Assalamu alaikum. Allah razı olsun canım. Den sağlık versin. Rahmat. Karavka stikli. Sen de Bacağım kulağlarında. Assalamu alaikum. Nice, жақсы. Оразаңыз кабыл болсун да. Катталуучуларым ушундай. Берген эмелериң бар. Куттуу болсун, өмүрлөр узун болсун, бактылуу болгула. Небере чөбөрөлөр көрүп, энесин көргүлө. Дагы экинчи үйгө келдик. Негизи ата-энеси жок 2 кыз экен, бул жактачы. Агасы сыртта иштеп аткан экен. Мына буйрса
Ушул үйгө өткүзүп берек ана бул продуктыларды. Неме? Бул жакта азыр эки кыз экен, кыздар бар экен, көп уялып түшпөй жатат. Туура түшүрүңүздөр. Өзү эле киргизип берип коёк. Кыз кишини көрсөтпөй эле коёк көбүн. Бисмилlah. Бисмилlah. Мына машинасы менен нары бер бизге мынакей бекер ташып берип атат. Алла разы болсун. Чоң рахмат сіздерге, Алла разы болсын. Ардайым денсаулыкта болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Орус ошо не тилектериңизге жете бериңиздер. Баарынан денсаулык каалайм да. Рахмат сага да. Сага да Аллахым бактылуулук берсин. Мейли, да, жакшы калгыла. Анда кийинки айылдарга барайык. Азыр Карарчы айылына чыгабыз буюрса. Анан да бир айылга. Мына буюрса Карарчы айылына келдик. Айыл өкмөттөн списогун алдык эле уши эжени, Лейле эжени үйүн таап келдик буюрса. Келгенче природага кызып келдик го. Природа сонун жер экен негизи. Мына буюрса айылдын этегинде жашайт экен эжебиз. Азыр эжеге жолугайык биринчи. Мына издеп сизди сорго таап келдик го. Айылдын этегинде тура турбайсыздарбы? Анан мен катталуучуларым мына орозо учурунда кичине жардам кылып коёк элге депчи. Анан продукты алдык эле ошого. Ошону кабыл алып коюңуз, Рахмат. Алла разы болсун. Азыр түшүрүп берип коёк. Унду бияка коебуз өйдө жагына. Мына Кудай буйруса мынакей сиздер алып берген продуктуну ошол 3-үйгө алып келдик азыр. Мынакей апа, ушуларды кабыл алып коюңуз, Орозоңуз кабыл болсун, кармаган. Рахмат, өзүңөрдүн орозоңор кабыл болсун. Алла разы болсун. Ушундай боорукерлик жардамды бере бергиле. Ошол батамды берейин силерге. Ушул эмне болсо да аман болгула, бар болгула. Ошо дүйнөнүн рахатын көрө бергиле. Ушундай боорукерлик жардамды көп адамдарга көрсөтүп бергиле. Рахмат айтканыңыз келсин. Оорубаңыз. Рахмат. Аллах сизге денсаулык берсин. Азыр мына Кудай буйруса, ошо апыртып 4-чү продуктуну Кара Бура району болуп калабы? Кара Бура району Арчагул айылында 1-группадагы инвалидтеги мырза жардамга муктаж болуп атат. Азыр ошол үйгөлөргө жеткирилди. Кудайым буйруса жолго сапар алып атабыз. Рахмат. Негизи ал там жагына салгандыкты таман көрөйүн деп баратат депчи. Ал үй бүлө. Негизги ал үй бүлөдө ошол тамдын жагдайы өтө начар болгондуктан азыр барып өзүбүз көрүп, тасмага түшүрүп, кандай жардамга муктаж экенин көрүп, анан кийин ар жагын иш жүзүндө алып барганга аракет кылабыз. Негизи ошол тамга негизи жигит айткандай там строй ремонт жагынан муктаж дедиңби? Ремонт жагынан. Анан ошону бизди чакырып аткан экен, тура артынан чакыралар депчи. Ака куруу барбастан ошол 4-чү продуктуну ошол жака алып барайык деп чечтик. Ооба. Немесе жолго чыгайык. Ооба, мында жолубуз ачык болсун.
Көршілер айтып мүмкін бұл башқа районға міне кетіп кетті деп. Анау еке алтайын уар болып, Манас районына барып қосылған. Сондай. Саламатсыздарбы? Бар телевидениеге рахмат. Мен бизге талантты ютубтан көрүп, сиздерден жардам чагымга бардым. Мен өзүм туган улуу экем. Birinci bulutlarım var. Oruç işte жұмысқа жарамы жоқ. Сіздерден сұранарым тек қана несен үйім ремонт қылып бергеніңіздерге соң үмітім бар. Шығып жатам деп қойсаңыздар деп сіздерге қараймын. Қазір үйдің несін көрейік. Бисмиллахиррахманиррахим, баштагыла жигиттер. Oturun tıvalı olmuşlar. Hemen ora kılbalı koymuşlar bu. Oturur beyi. Oturur. Ben İman Berdiyev İlyas. 1973 yılı dekabrın 20'sında tuğulğam. Artavul ayılının turğunu oğlum. Doğurğanda ben o 2018'ten başta ordum. 2018'ten başta ordum. Tıyın yok, hiç memem yok bulup kaldı da үйde bir ay yatıp kaldım. Үйde bir ay yatıp ananın şu yoldaş baldarım tıyın çoğutup verip balınsa vardı. Oşolarım çoğutup bergen akçasını ben barıp 1,5 ay yattım balınsadan. İnvalidlikte birdi, oşo menen ele tirilik kılıp can saktap жүрөмүn. Darlaganga bolбойт деп койду, инвалидте чыгарып салды. İnvalid oşo pensiya oşo darlanam dep anın akçасы деле 5.000 so'm eştekege жетпейт. 5.000 so'm eştekege жетпейт. Керек болсо балдарыма да ошо пенсиядан пенсияга мемелерди продуктуну да ошо пенсиядан пенсияга алам. Эл журт бар экен, кээ-бирлер күн помощь кылып алып келишип меме кылат. Bir litr suду да көтөрө албай калбадымбы. Жана меме жок. Түшүндүк. Эми Кудайым буйрса, иш оңунан чыгып, эң башкысы үмүт үзүлбөш керек. Тирүүчүлүктө бар, үмүт менен жашаган жакшы. Кудайым буйрса баары жакшы болот деген ишенич бар. Биздин жигиттерибиз баарыбыз келдик. Биринчи ошо жараткан Аллахтын, экинчи биз себепкер болуп. Мына урматтуу жалпы эл журт, сооптун түбү тешик болбосо эл журтубуз кайдыгер карабайт деген ишенич бар. Астыга номерларды жазабыз, даректеп беребиз. Мынакей ушул үй-бүлөгө кандай жардам муктаж экенин баарыңыздар көрүп турасыздар. Баарыңыздардан жардам этебиз. Назым якталмайчы. Бул жакта заливка буюлуптур. Кайсы турган жерден суагат болчу. Yerden soğuğa деген. Az көрсө төрүспөйт. Түшүп кеткенби? Жок, болду жок. Стяжка. Одним словом, ремонт керек экен да, кыш астынан тамчага деген. Ачык экен. Биягы деле ачыкмы, токтордун баары. Bunu da satып алган, bunu жерде просто айнанай быкычысы. Турака өзүңүз сүйлөп айтып турсуңуз. Крышадан мынакей ачык экен, кышында кандай суук болот? Заливка жок. Тиги тамында несі төсү саңанап турат да. Бияқта келип көрөт. Бияқта нормально бияқта. Бул там саңанап турат да. Бул там. Керекчи. Тамга керек.
жакта заливка барбы же прямой жак? Ой, заливкасы жука эле. Жука эле? Жука. Мен отурган танын бир аркасы чөгүп койгон да. Өткө оттаксан ысып кетсе жана бууланып кетсе банядай болуп камтыланып. Кошулам. Суу агат экен да, ошо крышасы нерсе. Бери суу агат экен. Ооба. Крышасында сыртын бир сыра көрдүңбү? Көрдүм, аларды бир сыра ачыш керек. Мунун ичинен Алмаштырыш керек экен турарке. Банкаларын илип кеткен. Акебизин мындай окчан экен. Ошо акен эметели. Кыскасы эже Бул үйдө көрдүк бирсе жаракалары бар экен, суу аккан жерлери бар экен, каталог жука экен. Но негизи бул жигит баарын билет да, кандай истор экенин, кандай кылыш керек. Ушул жигит айтты. Ассаламу алейкум. Мактоолуу Алла Таалага жана элчиси Мухаммед алейхи вассалам болсун. Берде ушу туареке биз себепкербиз. Ошол эке Алла Таала өзүн жакшы көргөн момун пендесине орун берет. Ошо сакайып кеңип туткан Алладан Алла көрүүчү, билүүчү. Ошо Алла Таала шыпасын берсин. Эми иншаллах Алла Таала насип кылса, колубуздан келишинче ошо үйдү ремонт кылганга аракет кылабыз. Ошо туарекеге чоң рахмат. Ошо Орозодо, ошо подписчиктерине, ошо сооп алалы деп. Бияк бул Бека, булар да ошо эртең менен баштап биз менен чогуу жүрөт. Ошо бир-эки семьяларга болуп келатабыз. Иншалла Алла Таала насип кылса, ошо үйүбүздөрдү ремонт кылып, колубуздан келишинче кыймыл аракет кылабыз. Сен бар ремонт жасайсың ба? Мен өзүм, лично өзүм, буга мен өзүм жооп бере алам да. Мен келип, любой время, хоть эртең десеңиздер, эртең. Бирге мисалы кошулам, салымын кошом дегендер болсо, кимдин номерин киргизейт? Телефон номери. Телефон номери меникине берем. Сиздикин коюп коелу экранга. Ошого байланышып, анан да салымын кошом дегендер, силерге жардам берем дегендер чыгып. Биз акы эчтеке албайбыз. Бизге могу материал керек экен бул жака. Ошо материал керек. Кыскасы аны эсептеп полный айтып беребиз го. Алла разы болсун сага. Сизге да Алла разы болсун турарке. Ошо баштаган ишиңизге ийгилик. Ар дайым ушу жакшы нерсеге себепкер болуп жүрөбүз. Силерге рахмат. Этелер жүрүңөр. Сага да рахмат edin. Бека сага да рахмат. Үч куртуган шалмага да рахмат. Ооба. Ошондон да бүгүнкү видеону жыйынтыктайм. Дагы салым кошом десеңиздер, экранга реквизитин коюп коюм. Телефон номери ошо номерге катталган негизи. Эң банкка катталган. Кандай ыңгайлуу болсо, эсиңизде саласыздарбы, банкка которосуздарбы, өзүңүздөр ыңгайлуу жагын караңыздар. 200 сом которсоңуздар да кандай деген соо. Дары чесип негизи. Ошондо